Бүгүнкү 2 ноябрь 2018 жыл. Азыркы күндө сиздер көрүп жаткан жогоруда төө ашуусундабыз, Көлбаев туннелинде. Бүгүнкү күндө 29 сантиметрге чейин кар бар экен. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, ошондой эле транспорт министрлиги өз жумуштарын так аткаргандыгын ылдыйкы фото тасмадан көрөсүздөр. Бардык Сосновка постунда 500 метр аралыкта оор жүк ташуучу автоунаалар кой берилип жатат. Ылдыйкы 1-серпантинден баштап оор жүк ташуучу машиналар өздөрүнүн шаймандары менен септерин кадап, кайра өздөрүнүн жолун улап жатышат. Бирок кээ бир жерлерде байкаса болот, биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги 1 ай мурун же болбосо 3 күн 5 күн мурун шашылыш билдирүүлөрдү бергенбиз. 1-ноябрдан баштап кар жаап, жолдор тайгалак болот, абанын температурасы төмөн болот. Ошондуктан кышкы дөңгөлөк менен жана керектүү шаймандар, сеп өзүңөрдө болсун, ошолор менен кошо чыккыла деп. Кээ бир айдоочулар өз милдеттерин же болбосо шаймандары жок чыгып, ылдый жакта калып калган машиналар дагы байкалып атат. Бүгүн күндүн экинчи жарымында күн ачылат. Абанын температурасы эртең менен 12 градус суук болгон болсо, күндүзгү абанын температурасы 8 градуска чейин суук болот. Ал эми 2-ноябрь кечки абанын температурасы төмөндөйт, 15 градустан 18 градуска чейин суук болот дагы. Күндүзгү абанын температурасы ачылгандан кийин 10 градуска чейин суук кармалып турат. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз өз сапарыбызды дагы улайбыз. Ошондой эле өтмөк ашуусундагы жана ошондой эле чоң ашуусундагы жана ала бел ашуусундагы абалдарды дагы сиздерге кабарлайбыз.